аял күйөөсү эмне үчүн жолугат биринчиден? Ошон үчүн бизде айткан нике кайып деген, Кайыптын бири нике. Кайыптар кимдер? Биздин тек. Биздин тектер экөөбүздү бириктирет. Биз экөөбүз чечпей калган окуяны экөөңдүн тажрыйбаңар окшош биздикине. Ошону чечесиңер. Биз ошол суроону эле чечип баштайбыз. Бүттү. Үйлөнгөн күндүн эртесинен баштап, ага чейин жанагындай план коюлуп, жанагы аябай сонун пландарды жасап атпайбызбы? Тияка барабыз, минтебиз, тигини багындырабыз, мындай жашайбыз. Эмне эртесинде андай болбой калды? Так, биз уже башка бирөөнүн тагдырын чече баштадык деген сөз. Түшүнүңөрбү? Эми бул жерде экөө бири-бирин чечишип бүткөн соң, же андан ары калышат, ортодо дагы жанагындай коломтого окшош байлыктарды коюп туруп. Же болбосо чечишип бүткөндөн кийин экөө айтат, экөөбүз тең бири-бирибизге ыраазыбыз, кеттик. Биз бири-бирибизден ала турган сабактарды алып бүттүк. Бул жакшы да эмес, жаман да эмес, дагы бир жолу айтам. Бул жашоонун экзамендерин чечишип бүттүк деген сөз. Жок, экөөбүз ушундан ары дагы уланталат экенбиз, мындан ары дагы чогуу жашайбыз. Анткени экөөбүздүн ортобузда бири-бирибизге бере турган дагы сабактар бар. Башкача айтканда биз бул жашоого кандайдыр бир тажрыйба үчүн эле келебиз. Тажрыйба үчүн эле. Ошо тажрыйба алып атканда күйөөгө тийебиз, аял алабыз, балалуу болобуз, чакалуу болобуз, тукумду улайбыз, туура дагы иштерди кылабыз, туура эмес да иштерди кылабыз деген сыяктуу игилик жаратабыз. Игиликтен дагы жарата албай кайра түшүп калган учурлар дагы болот. Ары кандай бул тажрыйба болгону. Жеңилдик менен карашыбыз керек. Но биз өтө оорчулук менен карайбыз. Кайсы бир катаңарды силер эмдигиче кечирбей жүрөсүңөр, ошон үчүн акчаңар жок.